Урматтуу мекендештер, фермерлер. Бүгүн 14 апрель Талаш шаарында чөп базарга келдим. Жерге чөп, аябай эле көк чөптөр өсүп калды. Менимче чөптүн баалары түштүү болуш керек. Көрөлү анда эмесе. Но чөптөр канча экен я? 480. Дагы деле чөлөкпү баалар? Чөп чыгып калды го я? Түшпөй атабы? Канча болушу? Болушу 480 ми дагы деле? Охо, ба түшпөй койду го 480 миң. Но кимдики экен я но, ман? 480 ми? Эмне айырмасы бар? Biraz күнгө жатып калса керек сарга, я? Kızlarınız, gelinlerinize isteresin. Amin amin. Egz erkek baldarınız kartyalı olup çıksın. Amin amin. Biraz intervью берип коесуз бу? Эмне болуп атат чөптөр? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. 450 сомдон бери атабыз. Жерге чөп өсүп калды го, аябай эле эмнеге түшпөдү? 450 сомдон алгам ушу баада эле беребиз. Бирок эл чөп алып атабы ушул кезде? Тоюнуп калдыбы мал? 5 түк, 10 түк. Осом алгандар 20 түк. Основной тоюнуп калды, Беткем ушу малды эле бакпайбыз биз. Жок, элин алганынан билинет да силерге. Жайытка чыгып кетти да мал. Жайытка чыгып кетти. Негизи бул убакта түшүп кетчү да баа, 250 чейин. Сыртка чыкпаган арзан болмок да бел. 200 сом тегерек эле болмок. Сыртка чыгып кетип атабы? Түштүккө основной. Жайы менен ташылды сыртка. Дагы деле ташылып атыр. Анча. Ошон үчүн турбайбы? Ошонун себебинен кымбатыраак. Эмне алыш керек эми бизде Таласта чөп көтөрүлбөш үчүн? Билбейт кимим, анан жалгыз мен чече албайм. Жок, оюңуз кандай мисалы? Эмне болгондо чөп көтөрүлбөйт, эмне болгондо элдер кыйналбайт дегендей. Талас областын чөбү Талас элине кенен эле жетет да негизи. Ушунда сыртка чыгарбай коюш керекпи? Ооба. Анан эми чөптү чыгарбай койгондо да тура болбой калабы дейм да. Сырт жактан да бизге башка товарлар кирип калышы мүмкүн да. Кээ бирлер чөп тигип бизнес кылып атат турабы? Же жакшы эле вариант анда чөп тигиш керек, Чөптү көбөйтүш керек. Элдердин өзүнөн да зависит этип атпайбы? Арзан кезинде албайт да, анан азыркы күндө келип алып бизге силер кымбаттатып атасыңар деп. Көтөрүп кетет деп ойлобойбу же эмне? Көтөрүп кетет деп ойлобойт, аз эле чөп алып алат жетет депчи. Эми кышты бир кудай билет. Тайм узак болуп кетеби, кыска болуп калабы. Анан кээ бирлер чөп заготовка кылып койбойбу, сатам деп? Бар. Ошону урматтуу көрүүчүлөр, шариятын бир сурап койсоңуздар жакшы болот да. Ошону эгер дамылалар угуп аткан болсоңуздар, азыр байке. Дамылалар эгер угуп атсаңыздар, комментарийге жазып койсоңуздар, мисалы бир адам акчасын заготовка кылып, чөптү күзүндө алып, жазында кымбаттаганда сатам деди да. Ошол шарият турса береби, бербейби ушу маселени сурап коюңуздар да. Ошол шариятка туура келбей калышы да мүмкүн, акчасы адал болбой калышы да мүмкүн да. Көтөрүлгөндө сатам деп заготовка кылып басып коюш. Ошону бир тактап туруп аласыздар. Анткени ушундай кылып заготовщиктер көбөйтүп басып койсо, кымбаттатып отуруп, анан акыры баа көтөрүлүп кетет экен да. Ошо бир себеби ошобу деп ойлоп атам да. Алдан деле көп зависит этпейт го дейм. Чөп аз болсо кымбат болот да негизи. Ошо баары чөптү азайтып, акчаны басып, акчазорлор бар да, чөптүн баарын сатып алып басып коет го, анан кийин бул искусственный көтөрүлөт да баа, туурабы? Мурдагы жылдары 200 сом, 250 сом эле болчу да. Эң кымбат 280 сом болчу. Жок, азыр менин суроомо жооп берсеңиз. Ушундай учурлар барбы? Мисалы, акчалуулар бир канча түктү басып койгон адамдар барбы? Өле адамдар бар андай. Ошону айтып атам да, ошо баардык чөптөрдү сатып алып кое берсе, уже чөп автоматически азаят дагы, уже баа бул уже искусственный көтөрүлүп кетип атат да. Бирок быйыл жылдагыга салыштырмалуу жыйнагандар аз эле болду да. Заготовка кылгандарбы? Анткени полянын өзүнөн эле кымбат болду да быйыл. Полянын өзүнөн кымбат болду. Канчадан башталды мисалы стартовый? Биринчи чабыктарда жайын. Сомдон башталды, анан бат эле көтөрүлүп кетти. 140тан, Экинчи чабыкта уже 250 сом, 260 сом, 240 сом болду. Кыскасы, туугандар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып көрүңүздөрчү комментарийге. Эл кыйналбас үчүн
баа көтөрүлүп кетип фермерлер кыйналып калып атат да. Чын эле мал актабай калып атат өзүн өзү. Бир күндө бир түк чөп жей турган болсо чоң кара малдар. Ал сүтүн да актабайт, тууп берген торпогун да актабай атат да. Ушул чөп көтөрүлбөш үчүн эмне кылыш керек? Оюңуздарды, пикириңиздерди калтырыңыздар.